Ар Чебешиктеги биздин Кыргызстан эли сыймыктанган эмгеги сиңген Сыражиттин дамылда устазыбыз кырсыктап азыр бейтапканада экен. Акыркы ошо мага жеткен маалыматтар боюнча башы текшерилип бүт эметип атыптыр, мындай абалы азырынча бир калыпта дейт. Анан ошол окуяда дагы жол кырсыгына кабылган башка дагы бир туугандарыбыз бар экен. Ошол бир туугандарыбыздын баардыгына анан өзгөчө өмүрүнө Кудайым береке берсин, аманчылык, тынччылык, үй бүлөсүнө Кудай таалам жакшылык берсин. Сыражиддин дамылда устазыбызга дуа кыла кетели. Аллах таалам ушул учурда жалпы дүйнө жүзүндө ооруп жаткандардын баардыгына шыпа берсин. Ар кандай апаатка, кырсыктарга кабылып туш болгондорго, өзгөчө ошол бүгүнкү болгон окуяда дагы баардык жабыркагандарга Аллах таалам баарына тең тегиз шыпа берсин, ден соолук берсин. Сыражын дамылда устазыбыз жакшы болуп кеткен болсун, Кудайым шыпа берип, үй бүлөсүнө аман эсен кайтып, эли жерине жакшынакай үгүт насаатын жайып, илимин, билимин таркатып, жакшынакай бир устаз өзүнө келип түзөлүп кеткен болсун. Иншалла биз дуа кылабыз. Жалпы жонунан ошол кырсыкка кабылгандардын баардыгына Кудай таалам толук шыпасын берип, тез арада жазылып кеткен болсун. Бул аманат өмүр деген. Өзгөнүн өмүрү да аманат, этият бололу. Аллахым устазыбызга шыпасын берсин, ошол окуядагыларга толук шыпасын берсин.